туугандар, көңүл бурмуздар. Бүгүн биз сиздерге 53 миң доллар бир аз кеми бар, дал ушул артында турган 11 10 размериндеги 4 бөлмөлүү жаңы ремонттолгон, кирип эле жашай турган шарттагы ушул үйдүн тез арада шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Бул кайсы жерде жайгашкан десеңиздер, Ош Алай негизги трассасы Башбулак айылынын Өжөр жаңы конушунда, жанагы Сос объект чөп турган жер бар эмес беле? Мектептин, бала бакчанын местасы бар го. Ошого жакын эле жерде жайгашкан. Негизги трассага дагы 500 метр. Туугандар, караңыздарчы, таза суунун шаркырап агып чыкканын. Башбулакта негизи суу маселеси бар, таза суу маселеси. Сиздер буйруса бул үйгө келе турган болсоңуздар, жер астынан өзүңүздөргө ушу таза суу чыгарылган. Эми толугураак маалыматтарды буйруса видеонун жүрүшүндө берип өтөбүз. 4 бөлмөдөн турат. Жаңы ремонттолгон, ээсинин айтымына караганда акча каражаттарын, курулуш материалдарын аябастан өзүнө деп сонун кылып сапаттуу үйдү тургузган. Калган эми өзүңүздөн. Үйдүн сырткы фасадтарын каалагандай кылып жасап аласыздар. Келүү жолдон көрсөтөлү, андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Турда мен Ош Алай негизги трассасынын боюнда Башбулак айылынын өзүндө турам. Жанагы сатыла турган жер үйгө сиздер Ош тараптан келе жаткан болсоңуздар, Башбулак айылынын чыга бериш жеринде мурунку вулканизация азыр өзүң уна жуу деген ушу мойка ачылып калган. Саммой. Ошого жетпейсиздер, мына ушул жол аркылуу түз чыгып барасыздар. Тетиги аппак травертин болгон үйдү көрдүңүздөрбү? 2 этаж. Ошонон өтүп оң тарапка буруласыз. Экинчи көчөдөн кайра эле оң тарапка бурулуп, болжол мына ушул туштарга чейин барасыздар. Экинчи көчөдөн бери оң тарапка бурулдуңуздарбы? Болжол менен бир 300-350 метрдей жогору чыгып келсеңиздер, жолдун сол тарабында мына ушул үй турат достор. Бул жерде болсо эми курулуш материалдары келип түштү. Бул жерге жаңы үй салынат. Боз үйдү көрөсүздөр. Ошону болжолдоп келе бересиздер туугандар. Буйруса жердин узун туурасы 20-25 стандарт, 5 соток жер аянтын түзөт. Анан наркы кошуна менен ортолуктан заборду кургансыздар. Ошондо сиздер 3 эле тарабын урсаңыздар болду. Айланаңыздар тосулуп калат. Мына заборду көрдүңүздөр. Анын бурчунда ажатканасы дайын. Суу светтери келген. Буйруса жүрүңүздөр. Бул жагы эми чакан терраса деп кое берели. Кире бериш жайы. Брондолгон эшик аркылуу кирип баратабыз. Негизи мынаны караңыздар. Муну көрсөтүп коеюнчу, тумбаны. 40ка 40 куюлуп тур. Өтө сапаттуу. Жакшы. Бышкан кирпичтен салынган. Брондолгон эшик аркылуу кирип баратабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кутуа көргө сиздерге насип кылган болсун. Кире бериш коридору достор. Ар бөлмөгө өз-өзүнчө апа-пакай мына ушундай сапаттуу эшик аркылуу кирип барабыз. Мына көрдүңүздөр. Абойлор чапташтырылган. Бул жагы кухнясы, универсал комнатасы. Эки тараптан тең ушундай терезелер камтылган, 3 көздүү, болгондагы 5 камералуу. Ортолукта үч печкеси бар. Аз эле отун менен буйруса тамагыңыздар пышат. Айрыкча жеңилерибизге ушул нерсе өтө жагымдуу, жагат да. Кафелденген, шалтак-палтак боло турган болсо, арчып жууп койсоңуздар таптаза болуп калат. Анан сиздерге айтып өтөйүн, келиңиздер. Бул ичи ак, сырты мына ушундай мокрый асфальт болгон 5 камералуу бул пластик терезелери эң кымбатынан. Эң кымбатынан чындыгындачы. Азыр эми көпчүлүгү ошонон кылып калды. Акчасына чыдап элечи. Бул жагы болсо ата-энелер уктоочу бөлмө, печканын экинчи тарабы достор. Бул жакта 3 көздүү бир терезе, асты ламинант. Абойлор чапташтырылган, жанагындай гүлдүү түстүү абойлор эмес, адамдын көзүн чарчатпаган бир түстүү мына ушундай жакшы абойлор чапташтырылган. Люстраны карап коңуздар. Асма шамдын корозун илип коюп турган чиркиндиги. Сиздерге эми насип кылган болсун. Кийинки эшикти ачып кире турган болсок, бул жагы жуунучу бөлмөсү. Бул жагында форточкасы бар, вытычкалар бардык бөлмөлөрдө орун алган, кафелдер басылган. Бул жерге жуунучу жайтып уюштурасыздар. Бул жакта болсо саркындуу сууну кетүүчү түтүкчөлөрү туташтырылган. Башка достор, септикти өзүңүздөр каалаган жериңиздерге каалагандай кылып чоң объемдобу, каалагандай объемдо өзүңүздөр жасап аласыздар. Бул жагында болсо детский комната. Детский комнатанын узун туурасын болжол менен айта турган болсок, 4кө 360, 4 10го 360 экен. Классикалык ремонт болгон, бир түстүү абойлор чапташтырылган. Бир терезеси мына ушул түштүк тарапта карап турат. Бул Башбулактын өзү, Башбулак айылынын өзү. Сиздердин конуш менен ортолукта Ош Алай трассасы өткөн. Эртеден кечке чейин буйруса ушул жактан күн тиет. Кышта жакшы экен да балдар үчүн. Сон сафтер жанып турат. Матовый жанагындай надежный потолок болуп тур достор, кермешип.
Софиттер жанып турат. Буюрса, бул жаш балдардын бөлмөсүндө дагы жакшы эле көңүл бурулуптур. Акыркы бөлмөбүз, жүрүңүздөр, бул жагы конок бөлмөсү, узун туурасы ушу 5,5 га 3,60. Канча 5,30 чыгат. 5,30 га 4, 3,60. Классикалык ремонт болгон, люстралар илинген, софиттер жанып турат. Бул дагы матовый кермешик болуптур. Бул жактан дагы бир чоң панорамный терезе, бул жактан 2 терезе орнотулуптур. Жарык сонун. Эми бул бөлмөгө занавескаларды тартып, пардаларды тартып, дагы бир килемдерди төшөп койсоңуздар да тимелеп укмуш жарына чыгат да. Дагы да коозук